Арбаңыздар ескерели эстетуңдун барында рубрикабыздан Атбаш районундагы мурдагы пограничник аймактык ооруканасынын азыркы Казыбек айылындагы номер 4-чү үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун медиктерин менен тааныштырууну улантып атабыз. Бул экинчи көрсөтүүбүз катары эсептелсин. Мен Нарымбек Өскөрмалиев тааныштыруудамын. Бул сүрөт алдыңыздардагы үстүндө КПС-тин 25-чи съездин татыктуу тосуу жөнүндө ураандын алдында түшүшкөн экен. Жылы боюнча карап көргөнүбүздө бул 1976 жылдар болсо керек. Мында алдыңкы катарда оңдон солду көздөй Оразалиева алым бүбү. Бул киши ошол чарбада башкарманын төрагасы болуп жүргөн убагында белгилүү колхоз активи Турдакунов Алакундун зайыбы эле. Бул киши өтүп кетти. Азыр Шакен Чекирова бул киши азыр эс алууда. Үсөналиев Жеңиш Байкенин чарбада актив болуп иштеп жүргөн Жеңиш Байкенин зайыбы. Андан кийинки Гүланда Абылова менин эжем Өскөрмалиев Абылдын кызы. Бул киши азыр ушул эле өзүнүн кесибинде иштеп келатат. Али Аскаров Курманбек бул киши башка жерден келип иштеген дарыгер. Кийин Акмус айылындагы ооруканага башкы дарыгер болуп которулуп кеткен. Азыр дүйнөдөн кайтып кеткен. Андан кийин ушул Эралы Омаровичти мен өткөндө тааныштырганмын. Ушул оорукананын өмүр бою ушул жерде иштеп, эч жака жылбай, көп жыл башкы дарыгер болуп туруп, анан 2007-жылы дүйнөдөн кайтып кетти. Азыр ушул ооруканага номер 4-чү үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна бул кишинин ысмы ыйгарылган. Андан кийин Гүлсүн дешчү, бирок өзүнүн толук аты Гүлсүн хан Айтбаева. Бул киши менин таажыңым болот. Бирнасаров Ахматтын зайыбы. Ахмат экөөбүз дагы убагында белгилүү чарбанын активи болуп жүрүп, ал киши да кайтып кеткен. Мына бул Гүлсүн тажаңыбыз дагы акка моюн сунган. Андан кийинки Салиби Исмаилова эжебиз азыр эс алууда. Андан кийин Гүлшан Асаналиева эс алууда. Экинчи катардагы биринчи медик айымды тааныбайт экенмин. Андан кийин Дүкөн Мамбет Мусаева бул киши азыр эс алууда. Андан кийинки Жаңыл Орозова бул киши да эс алууда. Андан кийинки Буруш Сарбагышева бул дагы эс алууда. Андан кийинки Халича Токтосунова. Андан кийин Зура бүбү Быйханбаева, кара көз эже деп койчу элек, бул киши кайтып кетти азыр быйылкы жылы. Андан кийинки Жумабүй Турсуниязова, Мамет Байкенин энеси. Андан кийинки Алиман Жамболотова, бул Жамболотов Абдраман атабыздын байбичеси эле, бул киши да өтүп кетти. Андан кийин Гүлбара Өмүралиева, бул киши азыр эс алууда. Ошол ооруканада өмүр бою рентгенолог болуп иштеген Орозмамбет акебиздин байбичеси. Эң үстүнкү катарда
Zaynap Orokbaeva оңдон солду көздөй. Бул киши азыр эс алууда. Ошол айылдык Зарылган агайдын Заева. Андан кийинки Жаңыл, фамилиясын билбейт экенмин. Андан кийинки Сейиткасы Ырчиев, сепедешчү, бул тиш доктор, Кара Суудан келип иштечү, эмгеги сиңген айылга. Андан кийинки Турсун Бешеналиева деп күйөөсүнүн фамилиясы менен Асан Байкен, Асан Бешеналиев байкебиздин фамилиясы менен атап атам. Бул киши эс алууда. Андан кийин Хакен Сарбагышева, бул Өмүргазы байкенин, Чарбанын актив Өмүргазы байкенин Заевы, бул киши дагы азыр эс алууда. Ал эми Бейхамалиев Кармышак фельдшерле көзөтүп кетти. Кашкен Жусупова эс алууда. Токтол Күчүкова Жумаш. Андан кийинки Күкү Мусаева, бул киши белгилүү санжырачы Айтым Мусаевдин Заева. Мына эскерели эс тутумдун барында деп белгилүү медиктерди, ушул элдин ден соолугу үчүн күрөшүп жүргөн адамдарды да эскерип баалай билсек деп тилек кылдык.